Корея мне вернули не только зрение. Больше счастья, чем просто видеть, была получена заново возможность переживать радостные моменты с моей семьей. Imagine your Korea. Ең бірінші келгенде $10,000 табам, анан кетем дегенмін. Анан $10,000 тапқаннан кейін $10,000 да аз болып қалады екен. Корея мага жақты. Айрықша тамақтары дегенде. Ошол болду. Чын айтып атасызбы? Ооба, чын. Тамақтар жақты, действительно жақсы екен. Ким изогасы болса келе берсин бияка. Изогасы жоголуп кетет экен. Ошол. Кыргызстанды эстеп туралы дайыма деп булар бизди жолгамыз өзүбүздүн келегибизди. Кыргызстанга салам. Биздин директор екен да. Анан постоянно ешпурчу. Экип туру бар да, Кыргызстанга жөнөткөн контейнер менен, анан своим ходом алып паром корабльга деген өзү эле кирет да, айдап кирип, анан айдап чыгып. Пирамида телеканалы бул сапар Түштүк Кореяда кыялдарын орундаткан мекендештер туурасында көрсөтүү тартууну колго алды. Экрандан алыстабаңыз, урматтуу көрүүчү. Биз баштадык. Жүк жүгүртүү боюнча дүйнөдө эң алдыңкы орунда турган, ошондой эле 4 жолу дүйнөнүн эң мыкты аэропорту деп табылган Сеулдун Инчхон аэропортундабыз. Анткени Пирамида телеканалы бул сапар Сеулдагы кыргызстандык мекендештерибиз туурасында кесиптешим экөөбүз буйруса сиздерге мыкты көрсөтүүнү даярдоого шашып турабыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жаштар кандай турасыздар? Жакшы келип алдыңыз. Эсоктор иштери. Рахмат. Атайын келдик. Кыргызстандан Пирамида каналы биздин мекендештерди тарталы деп. Хош келдиңиздер. Мен кесиптештерим Жазгүл, Жекшен. Мен Турар. Пирамида телеканалы Түштүк Кореяда көрсөтүүлөрүн улантат. Кадырман телекөрүүчү кыргыздын кыйын жигиттери мына ушул Түштүк Кореяда дагы ийгиликтүү иштерин улантып жатат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы эмгекчил, аракетчил, тырышчак кыргыздын кыйын жигити Элдияр Мадаморов туурасында болот. Андыктан көрсөтүүдөн алыстабай чогуу болуп турсаңыз, бүгүнкү каарман туурасында кенен маалымат ала аласыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Элдияр. Доронбек, Жазгүл, кесиптешибиз Жекшен үчөөбүз атайын Кыргызстандан Пирамида телеканалынан мекендештер долбооруна тартканы келдик. Бүгүнкү маегибиз ийгиликтүү болот деп ойлойбуз. Дайыма сиздерди ушул чагылтканы Пирамида каналы чогуу иштеп биргеликте ушу биздин мекендештердин ийгиликтерин көрсөтөлү деп атабыз да. Жакшы. Мадаморов Элдияр Турсунбекович 1987 жылы Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Атасы Турсунбек Абдуллаев, апасы Замира Сулайманова пахта заводунда иштешкен. 2004 жылы Нариманов атындагы номер 5-орто мектепти аяктаган. 2009 жылы юридикалык академияны кызыл диплом менен бүтүргөн. Адам укуктары жана демократия борбору юридикалык клиникасында иштеген. 2008 жылдан бери Түштүк Кореяда жашайт. 2010 жылдан баштап Түштүк Кореядан унааларды башка өлкөлөргө экспорттоо менен алектенет. Аймин трейдинг компаниясын негиздеп үзүрлүү эмгектенүүдө. Биринчиден кош келипсиздер. Азыр Инчон шаарында бул жерде биз машинелерди погрузка алган жерге биринчи болуп келипсиздер. Анан ушул жерде машинелерди контейнерлерге погрузка алып Кыргызстанга жөнөтөбүз. Дагы башка мамлекеттерге жөнөтөбүз. Бүгүнкү каарман Амин трейдинг компаниясынын негиздөөчүсү Түштүк Кореяда кыргызстандыктарды жумуш менен камсыз кылган жеке ишкер. Биз азыр Элдияр мырза жетектеген компанияга келдик. Бул жерде жумуш кызуу жүрүп жаткан экен. Мекендештерибиз унааларды экспорттоого даярдап жатышыптыр.
Так, мынау жер таможенный зона болуп эсептелинет да. Мынау жерге машиналарды алып келип, бул контейнерлердин ичине погрузка кылабыз. Аны өзүбүз кылабыз. Кыргызстандагы өзүбүздүн дос чараларды баарын чакырып, бир команда болуп иштейбиз да. Инилерибиз дагы бар. Анан ушул погрузкада азыр жетекчибиз бул Айбек болуп эсептелинет. Айбек өзү футбольный команданын капитаны. Ошо Кыргызстанга и постсоветский пространствонун өлкөлөрүнө кетип аткан машиналарга өз кандай ответственность алабыз, жөнөтөбүз. Биздин аксакалыбыз Мирал байке бардыгын үйрөтөт бизге, көрсөтөт, аркабыздан контролировать этет. Ушул аксакалыбыз, ушу аксакалдын аркасынан биз дагы үйрөнүп, опыт ашырып атабыз өзүбүзгө. Ошол Корея мага жакты. Айрыкча тамактары дегенде. Ошол болду. Чын айтып атасызбы? Ооба, чын. Тамактар жакты, действительно жакшы экен. Ким изогасы болсо келе берсин бияка. Изогасы жоголуп кетет экен. Ошол. Негизи биздин жумушубуз машина сатып алуу клиенттерге и ошону элдердин аманатын жакшы аман эсен Кыргызстанга жеткизип берүү. Ошол не только Кыргызстан, а башка мамлекеттерге дагы жиберебиз машиналарды. Биздин Амин трейдинг коллективибизде где-то 10дон ашык адам иштейбиз. Бул Кореядагы эле, ошондой эле бизде Кыргызстанда бар жумушчу, Россияда бар. Украинага иштеп аттык эле, айласынан ал жакта согуш болуп кичине ал жак ситуация өзгөрүп кетти. Ошо негизи процессти көрүп атасыздар. Жүктөп жеткизип беребиз Кыргызстанга. Бул Аман келди аты. Келгенине 9 күн болду. Келип эле бизге ушу погрузкага жумуш бар эле, жумушка келди. Анан кандай экен мага деле кызык да. Жагып атабы, негизи Корея жагып атабы, Россиядан келген да. Анан ой кандай экен мага да кызык болот. Иштеген жумуш кыйын деле эмес, жакшы в целом, если так взять, то иштесе болот. Балдар коллектив жакшы негизи, ошол үйрөтүп, биринчи келгендерге көрсөтүп, кандай эмне кылат, ошолор полный айтып беришет. Ошо секин өзүң сначала показывает, потом ты делаешь, потом неме болуп калат. Секин уже процессте үйрөнүп каласың. 2008-жылы келген мен бул жаккачы. Анан Россияга кете турган оюн бар эле ал убактачы. Анан Кыргызстан менен Кореянын ортосунда меморандум түзүлдү. Жумушчуларды жөнөткөн деген объявление чыккан. Эмеден телевидениядан репортаж көрүп калдым новостьтен. Барып эле биринчилерден болуп жазылгам. Ошол эмегечи ошол күнү чыккан күнү эле барып жазылгам. Анан 6 айдай күтүп келдик, келип ошол заводдордо иштеп жүрдүк да. Мен корабль заводко баргам. Анан ушундай учур болуп калыптыр. Жаңы эле жумушка киргенде ал жерде эч ким жок. Анан эс алып калдык. Ал жерде красный день болуп калды да, майрам күнүнө барып калыпбыз. Анан жумуш башталар күнү эртең менен бир арык киши шыпырып жүрөт. Анан дворник окшойт деп ойлодум анчы. Дворник деп ошол жерде тазалаган адам деп кийин келип эле сүйлөдү, баардыгы тизилип турат, аны угуп атат, анан тазалык сактагыла деп бир нерсе деп атат деп, кимкен деп сурасам, биздин сажаныбыз дейт да, директорубуз дейт да. Эми булар ошол өздөрү көрсөтөт биринчичи чоң эмеси, могу ким болбосун эң ээси заводдун ээлери өздөрү биринчи пример кылып көрсөтүп кандай иштешти. Анан уятыңан эле иштей баштайсың да. Ошонун аялы эле баягы заводдун аялы деле каттуу иштейт да. Бул доскага жүктөлө турган контейнерлерди понедельник, вторник кылып белгилеп алайлы деп өзүбүзгөчө ыңгайлуу болсун депчи. Мисалы бүгүн камчы, арно, анан Доңжоң деген фирмалардыкын 22-сине 40 кор. Бул жерде ошол очередте турган балдардыкын азыр распределять этип коебуз да. Мына жерде дагы клиенттер жүрөт, ошолордукун дагы жазып, кичине удобство кылып алайлы деп атабыз өзүбүзгө. Ал жерде погрузка кылсак, бул жерде машиналарды алып келип, экип түрү бар да, Кыргызстанга жөнөткөн контейнер менен, анан своим ходом ал паром корабльга деген өзү эле кирет да, айдап кирип, анан айдап чыгып, ошол Владивосток, анан Китайга жөнөтүлгөн 2 жол бар. То есть своим ходом. Анан контейнер. Своим ходом кеткендерди ушул жерге парковка кылабыз. Анан бул жерде дагы Корея Кар деп досум иштедет. Ошол экөөбүз ушул жерде отурабыз да. Дагы бир компания бар да. Негизичи. Шептер, салам алейкум. Бул жагы урмат Корея Кар деп компания бар.
аябай чоң объемда жөнөтөт. Кыргызстанга, Азербайжанга. Анан бирге ушул жерде офисте отурабыз. 9-7. Бул жерде 9-7, бул жерде бирок запчасть менен 4 машина. Кийинкиси кандай болот? Аванта, К3, Самата. Инчхон шаарында жалпысынан 30дан ашык унааларды экспорттогон кыргызстандыктардын фирмасы бар. Алардын бири Урматбек Чойбеков. Ал алгач курулуш тармагында иштеп баштаган. 2017-жылдан бери Түштүк Кореядан башка мамлекеттерге унааларды экспорттойт. Карталар бизге интернет бар, азыр внутренний рынок бар, inkar.com деген. Ошол жерден Азербайжандан бизге жөнөтөт. Например, машинаны көрүш керек деп. Аларга биз барып текшерип беребиз. Тетиктерин, алмашпагандарын, ошондой эле мотор жактарын бир аз текшерип беребиз. Полный видеоотчет, фотоотчет жөнөтүп беребиз. Алар бизге одобрение берсе, ошондон кийин биз уже аларга счет коюп беребиз. Биз фирманын счетун коюп беребиз, алар биздин фирмага счетко акча жөнөтүшөт. Акча түшкөндөн кийин машинаны алабыз. Алгандан кийин бул жерге стоянка алып келип коебуз, учеттон чыгарабыз машиналардын бардыгын. Аларга данный момент азыр рожо деп коет, корабль менен. Корабльга бир айда бир жол рейс болуп турат. Ошого салып жөнөтүп беребиз Азербайжанга. Бул жерде биздин площадкалар болот. Ошол жерде Амин трейдинг, Корея трейдинг, бул жакта Union Motors, наракта Kama Trade, Elis трейдинг. Ошо биздин площадка. Бул машиналардын эми көпчүлүгү Кыргызстанга барат. 100% Кыргызстан жөнөтөбүз машиналарды. Кыргызстанга болуп расмош кылгондон кийин 90% кайта Россияга чыгып кетет да. Бул нерседен эми Кыргызстан экономикасы чоң нерсе пайда алып келет деген ойдобуз. Өздөрү көргөндө бардыгы жаңы машиналар, эски машиналар уже азайып калды. Бул жерде бая кайталап кеткенде 30дан ашык фирма болуш керек, ошолордун азыр биринде жүрөбүз, Union Trade депчи. Анан основательдери бул Айбек байке, Марат байке. Булар да Кыргызстанга, Россияга машиналар жөнөтүшөт. Анан рады приветствовать вас в нашем офисе. В общем, в Корее мы здесь находимся уже долгое время. Наша компания буквально в этом месяце открылась, но до этого мы по-любому машинами занимались тоже. И вот решили отдельно открыть свою компанию, сделали собственными руками ремонт в офисе. Вот это все мы сами лично все делали, обои, все это. Площадку искали вот рядом с нашими соседями. Площадку нашли, друг другу помогаем, поддерживаем. Элдияр мырза бизди Түштүк Кореядан башка өлкөлөргө унаа экспорттоо менен алектенген мекендештерибиз менен тааныштырып жатат. Анткени Кореянын борт шаары аталган Инчхондо кыргыздар автобизнес тармагында ийгиликтүү. Мына азыр дагы бир офиске келдик. Бул жерде дагы Кыргызстандан биздин мекендештердин офиси. Эйджет авто, сиздики кандай? Нури трейдинг. Анан Кайрат трейдинг. Ушул кыргыздар авто бизнесине шыгы аябай күчтүү окшойт менимче. Ошол баары эле ошо авто бизнес тармагында көп эмгектенишет да бул жактачы. Анан башка тармактарда деле иштегендер бар, бирок көбүнчөсү ошо авто тармагында иштеген ишкерлерибиз көп бул жакта. Сүйүнүчтүү жагы ошол Кыргызстан аркылуу башка Россия тармагына өлкөлөрүнө кетип аткан машиналар Кыргызстанга бажы салымын толуктап турганына биз ошо сүйүнөбүз. 40-50 азыр кыргыз балдар чогулуп калды, келинчектер менен, бала чакалар менен. Ошо Кыргызстандагы эле той топур болгон кезде чогулуп ошо бири-бирибизге дем берип дегендей. Тез эле жолугуп турабыз. Алыста жүргөнүбүз менен бирок жүрөгүбүз Кыргызстан деп дайыма соғып турат. Кеткибиз келет, бирок тиричилик ушундай экен, алыста жүрүп иштейбиз. Алыста жүргөнүбүз менен өз жерибизде бир башкача жумуштар жамандык болуп кетсе, өз чогулап алып, колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Бияка келген өзү эле жолу официально болчу, виза менен. Ама бул жактан оңойраак болду ачканга. Жеке мен өзүмдүн азыркы фирманын эмесинде. Ошо биздин Мамытов Актилик деген байкебиз бар. Бул жакта көп жылдан бери окуган, иштеген кыргыздардын эң эле ошо грамоталардын бири болуш керек да. Ошол киши ачып, жардам берип, көп документтерин ошол киши бүтүрүп берди да бизге.
А бирок өкмөт тарабынан эч кандай тоскоолдуулар болгон жок. Бардыгы мыйзам чегинде жакшы болду. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы каарманы Элдияр мырза менен Мая көздү улантабыз. Элдияр мырзанын кыялы, максаты, Кореядагы жашоосу жөнүндө кененирээк маалымат алып берүүгө мен аракет жасайм. Элдияр мырза, эми сиз Кореяга келип, кыялдарыңыздын канча пайызы аткарылды, эмнелерди кыялдандыңыз эле, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бардыгы эле максат койсо керек, кыял максатын коюп анан ошол максаттардын бардыгы эле ишке ашты деп ойлойм. Эң негизгиси бул жерге келгенде биринчи жылдары ушул максат акча таап кетели деген ойдо да. Акча таап, кийин кичине компания ачайлы деп компанияны ачып алдыңкыларынан болуп, анан кийин бул нерсени өздөштүрүп бүткөндөн кийин дагы кыргыздар бул жерде көбөйсүн деп башында 2-3 кыргыз болсок, кийин азыр 50дөй кыргызбыз да. Бардыгы машина менен иштеген, машина тармагын айттым. Кореядын өзүндө кыргыздар аябай көп. Алар менен да таанышсаңыздар керек. Машина менен иштегендердин бул жерде көбөйгөнүнө, баягы жол көрсөткөнүнө бирден бир да мен да башка балдар бар, ошолор жол көрсөтүп, биринчи келген балдарчы. Корея өзү өнүккөн жакшы мамлекет. Бул жерден тарбия аласың, ошол эле эмгекке көз карашың башкача болот, жалкоолук жок болот. Эмгекчил болосуң. Бул жерге баардык кыргыздар бирден келип кете турган болсо, бир жыл чоң окуу болмок бардыгына элечи. Кореяда жалаң кумурскага эмгектенип жашаш керек экен да, билбеген. Ооба, аябай катуу эмгектениш керек. Булардан бардык кыргыздар ушу кантип эмгектеништи, жумуштан качпай. Мисалы, Кыргызстанда кичине жашоо ушундай да, Кыргызстанда мындай. Өзүнүн бир калпы бар, жай. Бул жерде баат тез. Келгенде эле пали деген, тез деген сөздү үйрөнүп, өлшүмө деген бул мындай усердно дегендей да. Тарамыш болуп иштей деп, ошондой пали, өлшүмө иш кыл деп корейцтер айтып берип, ошол мээге сиңип, анан алардан көрүп иштегенчи. Именно машина менен иштей баштаганда келгенде бул жерде кыргыздар жок болчу, үй жок, машинада жатып, машина алып, анан кечиндеси башка жерде иштеп, ал жактан 100 километр бул жерге айдап келип, кайра жумушка барып, кечкиси менен ага өзү ошол нерсе кыйын. Азыр деле уйкуга тойбой калсаң, баягы башың ооруп, ал жаш убак экен, анан азыр эстесең кызык кайрачы. Ушундай болуп калды, бир убакыт Кыргызстанга машина кирбей турган учур болуп калды да. Ошондо бул жерден Иорданияга жөнөтө баштадык. Анан Палестинага жөнөтө баштадык. Ливияга аябай көп жөнөткөнбүз. Ливияда согуш бүткөндөн кийин Ливияга аябай көп жөнөткөнбүз. Бул жерде кыргыздар машина бизнес боюнча биринчи местода турат го дейм Кореядачы. Именно экспорты боюнчачы. Шиндоши деген район, Шиндоши деген жаңы район деп которулат, жаңы шаар деп. Жакында эле курулган бул жерчи. Бул жерге торговый центрлер дагы, ушул кинотеатр, тамак жеген жерлер. Негизги тарбия бул жашоонун тарбиясы го. Ата-энеңдин жашаган турмушун көрүп, аябай жакшы адамдар, алардын ушундай ар бир үй бүлөдө кыйынчылык болгон, бардык үй бүлөдөчү. Ошо кыйынчылыктан өтүп, жеңип чыгып, ошол нерселер күч берген го. Эң биринчи келгенде $10,000 табам, анан кетем дегенмин. Анан $10,000 тапкандан кийин $10,000 да аз болуп калат экен. Себеби бир жылдын ичинде сен деле аң сезимиң өсөт экен. Анан $10,000 кичинекей акча болуп калат экен, өнүккөн жердечи. Анан үй алыш керек. Үй алгандан кийин Кыргызстанга барып эмнеге жашайм? Кайра иштеш керек экен, бизнес кылыш керек экен деп. Азыр ошол максатты бирөөнү койбой көп мындай биринин аркасынан бир максатты коюп турса.
ошондо максаттарыңа жетесиң. Бир максат менен жашай берсең, Ооба. калган максаттарың орундалбай калат. Ооба. Элдияр мырза, сиз Кореяга 2008-жылы келдим деп айттыңыз. Анан алгач келгенде кандайдыр бир окуяга же эмнени көргөндө аябай таң калгансыз? Эмне сизди таң калдырган? Эң биринчи таң калдырган эле бул бир заводко түшкөнмүн да. Заводко түшүп ошол жерде иштеп, биринчи күнү эле бирөө эшикти шыпырып жүрөт. Анан ошол киши биздин директор экен да. Анан постоянно эшик шыпырчу. Эми бул жерде баягы чоң директор болобу же да башка бир руководитель болобу, биринчи жумушту өзү көрсөтөт да. Тазалык сактагыла десе, тазалыкты өзү биринчи сактайт. Башкаларга өзү үлгү болот. Үлгү болот. Жумушту каттуу иште десе, өзү каттуу иштейт да. Азыр сиз дагы бир чоң эле фирманын жетекчисиз да, анан сиз дагы Корейлерде болуп, жумушчуларыңызга өзүңүз үлгү көрсөтөсүзбү? Кээде колуңузга шыпырга кармап, шыпырып дегендей. Конечно, ал эме негизи тарбиясы корейцтерден алып калды да. Анан бардык эле жумушту балдар менен тең эле кылабыз да. Ал жерде сен мынаны кылышың керек. Анан мен ал нерсени кылбай эмес, ал жерге барып, мисалы жетишпей аткан болсо өзүм кошо иштеп, аягына чейин, эртеден кечке аягына чейин ошол жерде жүрөбүз. Моуну жасагыла болгула деген нерсе. Жок, аны айткычекте өзүм кылып койгондом да. Потому что алар да башка нерсе кылып атат да, жетишпей атат, значит. Анан аларга өзүң урушкандан көрө кылып көрсөткөн оңоюраак да. Элибизде адал эмгек абийир таптырат деп айтылат. Каарманыбыз Элдияр Мадоморов да адал иштеп, тырышчаак мүнөзү менен Түштүк Кореяда ийгилик жараткан жеке ишкер боло алды. Элдияр мырза, биздин ушул мекендештер долбооруна Пирамида каналына катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык сизге. Анан мен ойлойм, бүгүнкү маегибиз аябай биздин жаштарга, биздин ушул кыргызстандыктарга, андан сырткары дүйнө жүзүндөгү мекендештерге аябай жакшы бир кеңеш сыяктуу болот деп ойлойм. Анан биздин атайын ушул белектерибиз бар, ошону кабыл алып коюңуз. Бул мына Авангард стиль биздин өнөктөш компаниябыздын атынан таттуулар. Анан бул жерде момундай биздин брендовый кепкабыз менен мындай Пирамида кружкабыз бар. Бул болсо таттуулар. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль. Когда выбор очевиден.